Assalamualaikum bekendişler. Kandaysızlar. Buyursa bugün dagı машина көргөнү барабыз. Ошону сиздерге менен видео кылып түшүндүрүп берсек. Кандай болот деп кылабыз. Андан эсе биз менен болуңуздар. Аке достор, буюрса жолго дагы жөнөдүк. Так, пробегти 0 түшүрөлү. Бүгүн канча жүрөт экенбиз? Биздин пробег 0 түштү. Өзү машинанын пробеги болсо 122 километр. Бак ортодон бир аз ылдый экен. Өзүңүздөр көргөндөй. Ошону менен эми жолго чыгабыз. Калган жолдон куюп алабыз да. Бисмилля деп. Так, ийгилик бизге ак жол эсен аман жетип алалы. Жетип кайра келели. Сиздерге болсо жагымдуу көрүү. Мынакей достор, эрте менен эле пробка башталды бизде. Кореяда ушул пробка ошого эрте чыгып кетиш керек болчу да. Биринчи пробкадан чыгып, экинчи пробкага түшүп келдик азыр. Экинчи пробкада бартабыз. Бунусу узаагыраак пробка болот. Көбүрөөк. Ушундай барып, андан кийин токтойт пробка. Биз кетебиз учкан бойдон буюрса. Saat 11'den 10 ötkünde жетет экенбиз. 3 saat 47 minut 292 kilometre дейт. Ошондо 22 kilometre жүрүппүз да бүгүн. Азыр үйдөн чыккандан бери 22 kilometre. Ошондо 300дөн ашык экен да, 314 kilometre. Мына достор, буюрса пробкадан да чыгып алдык. Эми жол тартабыз. Уйку келип кетти. Так, 11'den 22 ötkünde жетесин деп көрсөтүп калды бул жак. 3 saat 8 минутта 262 kilometre. Буюрса 11ге жеткен аракет кылабыз. Болушунча айдап. Заправкага 2 kilometre калды буюрса. Так, биздин газ да түгөндү. Бак жанып калды. Так, бул жак саат болсо 11'den 21 ötkünde жетесин деп көрсөтүп атат. 2 saat 7 минутада 186 kilometre kaldı деп. Бул жакта 110га чейин жүрүш керек. 110дон ашса ушинтип тыңылдап кетишке боздойт. Ошол заправка азыр полный бак толтурабыз дагы бир 60 миңге жакын вон менен толот. Андан ары жолду улайбыз. Бул жерде камера жок, бирок ушундай тыңылдайт. Так, өттүк. Азыр бул жерден заправка кылбасак, андан кийинкиси 23 kilometrден кийин дейт. Ошол себептен сөзсүз бул жерден заправка кылыш керек. 23 kilometr жүрө калам го деп ойлойм. Болмой, бул жак жанып калыптыр. Так. Так. Заправкага кирип чыктык. 55.330 сомдук куйдук. 30 сомдук дейм да. Вондук куюп заправка толду бак. Эми жолду баратабыз. Ушуну менен токтобой барабыз кайла жерге чейин. Так, 182.000 kilometre kaldı. 2 saat 5 minutta жетебиз. 11:26'da. Ben жана чалып 11'den 10 ötkünde жетем деп койгом. Азыр эми болушунча айдаш керек. Камера жок жерден абайлап. Ошону менен 10 минут жок 16 минутка кыскартыш керек да жолду. Так. Бүгүн пробегибиз болсо 134 километр жүрүппүз. Так, ошол бул жакта 181 калды. Кеттик эми. Мынакей достор, Тоңтегуга да жетип келдик. Тоңтегу. Так, 4,5 kilometre kaldı. 15.500 сом болуптур. Биздин жол акыбыз. Так, ошондо 12 минутта жетет экен. Азыр мен так, кайсыл жака? Бул жака жүрүшүм керек экен. Мынакей достор, буюрса келдик. Так, 261 metre kaldı. Porter 1.
Портер бир салса болобу деп сурайт да көпчүлүгү. Ооба болот, бирок ырастамашка кымбат да. Портер 2 менен эле почти бирдей болуп калат. Экинчи этажга чыгып баратабыз. Бул жакта машиналар бар экен. Ушундай. Достор, ушул жерден азыр спорттешти көрдүк. Тиякта турат. Буйруса алынды. Эми биз кайттык. Машинаны көрдүк. Эгер неметсе, видеосун кошуп коем. Кайттык эми. Мынакей достор, буйруса машинаны да көрүп чыктык. Эми болсо тамактанабыз. Бул жакта да машиналар бар. Бул жактан да Саренто ошондойлор көрүп кеткенбиз. Так, бул жерде машиналар көп достор. Мунун үстүндө, мун жерде негизи эле Тегуда машина көп да. Тегуда истребительдердин немеси окуусу барбы болуп караңыздар. Кечке учуп атат истребитель. Ой деле. Мынакей достор, түшкү тамакка ушундай ажырак калкуксу ичебиз. Караңыздар. Чоңдугун. Колум 20 сантиметрди. Андан да чоң. İşte ушинтип алып келдим. Assalamu алейкум, сиздерге бүгүн капеттин предсказын текшерип беребиз. Бисмилlah деп баштасак. 114, 113, 104, 105, 101, 88, 91, 93, 71, 88, 71, 80, 73, 84, 90. Буйруса үйгө кайттык. Бүгүнкү машинабыз так. Спортешти алдык. 2 Капят, 1 Avalon, Toyota Avalon. Дагы кандай машина көрдүк? Ошолорду көрдүк. Башка машиналарга вакыт болбоду. Андан кийин жакшы машина чыкпады, арзан машиналар. Ошентип ушул машиналарды эле көрдүк. Сүрөттөрүн кошуп коем, көрсөңүздөр болот. Эгер сиздер дагы алам десеңиздер, заказ кылыңыздар. Машинаны ушинтип ташыйт да Кореяда. Ары бери ташып, жаңы машиналар ушундай жүктөп алышып ташыйт. Мен Кыргызстанда мындайды көргөн эмесмин. Буга чейинчи. Бирок азыр видеолордон көрүп атам, Бишкекте ушинтип ташып эки жака жүрүп калыптыр, жаңы машиналар. Ушу Кореядан бары башка жактардан келип 2014-ке чейин жүргөн болсом Кыргызстанда. Жок, 2016-га чейин. Көргөн эмесмин да. Мындайчы, жаңы машиналарды алып жүргөн. Жаңы келгенде Кореяга жаңы машиналар ушинтип баратса, аябай таң калып, деп жаңы машиналар депчи. Эми Кыргызстанда билесиздер, жаңы машинаны бизге окшогон карапайым элдер айдай албайт. Чөнтөккө күч келет. Биз эми орточо же бир аз арзаныраак ошондойлорду айдайбыз да, анан жаңыны көргөн жомок сыяктуу эле да. Азыр көнүп калдык эми бул жактанчы машиналарды көрө берип. Кеч да кирип калды. Саат болсо 7-ден 48 өттү. Так. 80-36 өткөндө жетебиз. 48 минутта калды. 41 километр. Так, ошондо деген 594 километр жүрүп жүрөбүз бүгүн. Ошо баш ооруп кетти. Бул орто жолдо келатып, картаны телефонду өчүрүп кайра деметкем да, картаны башкадан терипчи, телефон иштетип. Ошондо жолду узартып салдыбы билбейм. Косоктон чыгып, жөн шаар аралап, кайра да Косокко кошулдук да. Ошентип узарып кетти окшойт. Башты ооруп кетти, корсакты ачты, майда аз калды. Байпаска да келдик. Так. 1900 вон алды бул жерден. Буга чейин төлөнгөн бүт баары. Мына буйруса жетип келдик, үйгө дагы аз калды. Биротоло газ күйүп келейин, бир
20 ming so'mдукпу же 10 ming so'mдукпу бак жанып калды. 635 километр жүрүппүз бүгүнкү жүргөнүбүз. Так, ошондо саат 8:33 өттү. Мынакей достор, кечээ мен аягын тартпай калыпмын дагы. 640 километр жүрүптүрмүн кечээ. Заправка кылып, кайра үйгө келип, ошол жерге коюп кеткем да машинаны. 640 километр жүрүпмүн кечээ. Ошол эми. Азыр бүгүн жамгыр жаап атат. Кайрадан жумушка жөнөдүк. Видео кандай болду? Жактыбы? Эмне өзгөртүш керек? Ошол жөнүндө ой пикирлер болгон болсо, же машина алам десеңиздер, жазып коюңуздар комментарийда же WhatsApp'тан. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик.